Assalamualaikum урматтуу мекендештерим. Канчалык жакшылыкты көрүп шүгүр десек, жараткан ошол жакшылыгын көбөйтүп берет экен. Аны көрүп эле наалай берсек, шүгүр айтпасак, кайгыра берсек, берген жакшылыгын алып коет экен. Ошон үчүн көргөн көздүн жоосун алган, элинин пейлигенен адамгерчиликтүү, илимдүү, билимдүү, нарктуу, салттуу, барктуу, кара колдой калам үчүн шүгүр дейли. Азыркыдай барчылык заман үчүн шүгүр дейли. Иминдеги тоолор жана талам үчүн шүгүр дейли. Жамачылыкты амачылык жеңет, алтын башыбыз аман үчүн шүгүр дейли. Анан өлкөнү көтөрө турган адам, ушундай берекелүү адамдарыбыз бар. Ошолордун ичинде бизге келин болуп келип, эне болуп калган Майра эжекебиздей адам үчүн шүгүр дейли. Майра эжекемди карап отуруп, мен студент кезде юрфакка барган экен, мен юрфакта окуйт элем, бүт шаардык балдар болчу, Майра эжекемдин кадырын билбейт экен. Мен ырынууга элем. Ар бирибиз жаштык Кыргызстан долбоорун колдоп, жазда бирден көчөт отургузуп, соогун Керим кызы Майрага арнайлы. Мен караңыздар, жакшыдан жакшы туулуп, ак жолдой деген баласы бар эле. Ага да көз тийдиби, сөз тийдиби? Өмүрү кыска экен өтүп кетти, эстегенде көзүмө жаш келет. Кыргыздын бир сөзү бар, атам апам дедирсе дедирсин, ботом дедирбесин деп. Атам дедирсе дедирсин, ботом дедирбесин деп. Балким бирдекеге шүгүр кылам, апасынан кийин кеткенине. Эгерде апасынан бурда кеткенде алтара кеже, Майра үчүн өмүр бою кетпес так болот эле. Эми эң аягында айтарым, Токтогул атабыздын ыры бар, акындардын күнү. Ошон үчүн мен Токтогул атабыздын саптарын айтып турайын. Аялды менен чырмаса, эрөлүк кара жамына. Кара жолдой болду деп анын артынан ушак жабылат. Кушту менен чырмаса жердеги торго чалынат. Баланы менен чырмаса жетим калып таз болот. Жетилгенче шөмшүктөп аны жеңелери ас болот. Момунду менен чырмаса залим менен дос болот. Баардык бүткүн тонодон зайбүйдөн боз болот. Эчкини менен чырмаса кыйтак болуп өп кетет. Кала берсе баса албай аны кашкылап басып жеп кетет. Атты менен чырмаса алдыңкы буттан басынат. Төөнү менен чырмаса котур болуп кашынат. Кыргызды менен чырмаса бирине бириң асылат деп ынтымак болот. Ынтымак болот. Ынтымак болот. Егер адам тарапынан айтпаса, Алла Таала тарапынан айтпайт деп коет. Иним сага рахмат, Эсенбек акын сага рахмат. Бул иш-чара жөнү болуп калган жок. Акалай сүп десең эле адамдар топтолуп акындар келип калган жок. Канча менет, канча уктап алган түндөр, канча энергия, канча чыр-чатак, канча каражат издөө уюштургандардын бардыгына чоң рахмат. Анда эмесе сөзгө сөздү урагандарды угалы, Жамбыл менен Токтогулдун жолун улагандарды угалы. Бардыгыңыздарга өмүр, береке, оомат өлүм билем. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик катчысы жагымдуу пикири менен жалпы журтка жакшынакай керемет оңоктуу оюн айтып берген Сүйүн абабызга, Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутаттары Акыл Түмөнбаев агасы жана Нуржигит Кадырбеков мырзаларга терең ыраазычылык билдиребиз. Кадырлуу улуу журт, анда эмесе сиздердин алдыңыздарга бүгүн эл